Бразилиянын Сан-Паулу штатында учак үйгө кулап, натыйжада 3 адам көз жумду. Калифорниядагы өрт токтобой жатат. Бүгүнкү күндө өрттөн улам каза тапкандардын саны 17ге жетти. Каталония Испаниядан бөлүнүп чыгышы тууралуу декларацияга кол койду. Бразилиянын Сан-Паулу штатында үйдүн үстүнө жеңил учак кулап түшүп, натыйжада 3 адам каза тапты. Бул жөнүндө Сан-Паулунун жергиликтүү бийлиги кабарлады. Алардын билдирүүсүнө караганда, кырсык Сан-Паулу аймагынын четинде катталган. Самолет шаарга жакын жердеги аэропортко конууга аракет жасаган. Бирок белгисиз себептерден улам учак үйдүн алдына кулап, натыйжада борт кызматкерлеринин 3-өсү каза таап, калгандары оор жаракат алышты. Бул кырсыктан жергиликтүү жашоочулар жабыр тарткан эмес. Калифорниядагы өрттөн каза болгондордун саны 17ге жетти. Андан сырткары 180 адам дайынсыз жоголгон. Washington Post агенттигинин кабарлашынча, 2000ден ашык турак жай күйүп кеткен. Жергиликтүү бийлик жабыркагандардын саны мындан дагы көбөйүшү мүмкүн деп кооптонууда. Шамалдуу аба ырайынын кесепетинен өрт 17 аймакка тараган. Азыркы учурда шамал басаңдап, жамгыр жаап жатат. Бирок адистердин маалыматы боюнча, бүгүн Диабло бороону түндүк тараптан кайрадан башталышы мүмкүн. Каталония парламентинин депутаттары Каталониянын өкүлдөрүнүн декларациясына кол коюшту. Анда Испаниянын аталган аймагы көз карандысыз республика болгону жазылган. Декларацияга кол коюу салтанаты Каталониянын өкмөт башчысы Карлес Пучдемон парламентте сөз сүйлөгөндөн кийин өттү. Каталония лидери автономдук облус 1-октябрдын референдумунун жыйынтыгы менен Испаниядан бөлүнгөнүн айтты. Бирок ал аймактын көз карандысыздыгы тууралуу расмий жарыялоо бир нече аптага жылдырылганын, анткени алгач Каталониянын Испаниянын курамынан чыгуусу боюнча Мадрид менен сүйлөшүүлөрдү жөнгө салып алуу керектигин билдирди.